Мынандай таштуу, жалама аска зоолор менен курчалган тоолуу аймакта жайгашкан Каракөл шаары. Бул шаарда дал ушул күндөрдө кыш өз өкүмүн сүрүп турган мезгил экен. Эсиңиздерде болсо, быйылкы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгү, ошондой эле Жалал Абад медиа борбору бирегеликте өткөрүлгөн "Менин элим, менин жерим, нур төгүлгөн Кыргызстан" аттуу телесынагында дал ушул каракөлдүктөр, Каракөл шаарынын өнөрпоздору баш байгени жеңип алышкан эле. Азыр биз ушул маданият тармагы бүгүнкү күндө жосом жыл тогушуп жаткан мезгилде кандай абалда экен? Же болбосо шаардын өнөрпоздору жылды кандай максатта, кандай багытта жыйынтыктап жатты экен деген ойдо биз шаарга келдик. Шаардын маданият тармагын тейлеген, мындайча айтканда маданияттын очогу кайнап турган жай мына ошол энергетик маданият үйү. Анда эмесе ушул маданият үйүнө чогуу баш багып, андагы иш ыргактар менен таанышалы. Элибизде эшигин көрүп төрүнөт деген жакшы сөз бар. Мынакей баш бакканда эле биз ушундай сонун жагымдуу маанайга туш болдук. Эң башкысы мына босогодо турган жаңы жылга дагы камылганын көрүп коюшуптур. Мына балатылар да сонун кооздуктарды жасашып, жаркырап күйүп турат. Ал эми бул жерде биздин кыргыз искусствосын, кыргыз маданиятына изи калган инсандардын сүрөттөрү. Мына ушул жерден биздин кыргыздын маданиятынын каймактарын көрүүгө болот. Мына биз бир бөлмөсүнө кирдик. Бул жерде кыздар жүрүшөт. Бул кыздарыбыз эмне жумуш жасап атышты экен, өз-өздөрүнөн угалы. Саламатсыңарбы кыздар? Кандайсыңар? Бул жерде эмне кылып атасыңар? Кечки спектакльга даярданып жатабыз. Эмне болгон спектакль? Биздин спектакльдин аты бул "Мен силерди кечирдим" деп аталат. Темасы албетте бир адам кызыга турган, адамды мындай өзүнө чакыра турган тема экен. Бирок мазмуну кандай, эмне жөнүндө? Бул мазмуну азыркы учурда болуп жаткан сиюси жандай кыздар өзүнүн колун кесе турган эмелерди чагылыштырат. Жашоодо болуп жаткан өспүрүмдөрдүн өз жоруктары, кылыктары жандай өзүнө өзү зыян келтирүүлөрү боюнча. Эми бир сөз менен айтканда, азыркы жашоодо болуп аткан суицид жөнүндө мындай ар бир окуучулар болуп атпайбы мындай бир телефон үчүн же болбосо ата-энеси жөнүндө недопонимание деп ошонун айынан тамырларын кезишип, асын алышып, Каракөлдө да мындай учурлар болгон. Дагы бир нерсе бул жетим кыз жөнүндө болот. Жана жетим кызды бул шылыңдоо кайра ошол нерсенин кайталанып мындайча айтканда бумеранг болуп келип калыш жөнүндө дагы болот. Бул ушул спектакль менен силер эмнени айткыңар келет, эмне ойду айткыңар келип атат? Мен айткым келгеним бул өспүрүм жаштардан суранарым, мынтип ынтымактуу болгула, мындай бири-бириңерди мынтип кемсинтпегиле, баарыңар бир калыпта болушун каалайм алардын. Мындай мисалы азыр биздин жашоодо болуп атпайбы, бири өйдөдө, бири төмөндө, мындай баары бир темпте жүрүшүн каалайм. Ошол. Дагы эмне ойду? Мен деле мынардан сөзүнө кошулгум келет. Ошо кыздар, балдар мындай эч урушпай, кемситпей, баары бир жолдо жүрүп, бири-бирин колдоп дегендей түшүнөм. Ошондой эле менин суранарым бул азыркы жаштар эгерде ата-энеңер катуу сөз айтып койсочу, мындай ошону эч убакта катуу кабыл албагыла. Бул болгон силерге жакшы нерсени үйрөтөйүн деп жатат. Ошондон эч убакта ата-энеңерге таарынбай, баардыгын туура жактан кабыл алга деп сурамакчымын. Силер ушул маданият үйүндө иштейсиңер же окуучу же студентсиңер кандай? Окуучубуз. Номер 3 жалпы билим берүү Фрунзе атындагы 9 класстын окуучуларыбыз. Баарыбыз бир класстанбыз. Абдан жакшы. Мына ушул жердеги маданият үйүнө силер дайыма эле келип турасыңарбы же ушу спектакль үчүн келдиңерби, кандай? Дайыма эле келип, анда ушу шаардын маданият тармагына бир азыр көптүр салым кошоюн деген ниеттесиңер, азаматсыңар. Ана муну жерде бир жакшынакай периштедей болгон эки кыз турат. Бери келсеңер. Мына эки кыз ушул спектакльде аткарасыңар да, роль аткарасыңар. Кандай ролду аткарып атасыңар?
Периштенин. Периште. Ролуңар кандай эми бул жерде кандай образды бересиңер? Биз тозоктогу арбактарды көрүп, таң калып, бири-бирибизден сурап ким экенин ушинтип аткарабыз. Силер өзүңөр ушу ролду аткаруу менен периште эмне экенин түшүнө алдыңарбы? Ооба, түшүнө алдык. Бизге баарыбызга эле жакты. Жакшы эле роль экен. Баарыбызга эле жагып жатат. Азаматтар жакшы ийгилик болсун, а? Жакта мындай болоорун билсем, мындай ишке барбайт элем го. Кыздардын баары көтөрүп жүргөн кымбат телефонду мен да көтөрүм келди да. Ата, апа, мени кечиргиле. Мен силерди жөн гана коркутуп коеюн деп бир телефон үчүн салдым кара боюна. Асла албадым эле. Эми мына бул жакта да асып коюп кыйнап жатышат. Ата, апа. Булар кимдер? Эмне болуп жатышат? Билбейм. Карасаң, түтүн, муздак, кап-караңгы. Биринин үстүнөн бири тепеленип, тиге чуңкурдан чыга албай жатышат го. Мен аябай üşүдүм. Аябай жаман жер экен. Баары эле онтоп ыйлап жатышат го. Эмнеге ыйлашат? Бири-бирине жардам берип тиги чуңкурдан чыгып алышпайбы? Жок. Ар бир чуңкурдан чыга алышпайт. Өмүр бою уш жерде калышат. Бул жерди тозок деп коет. Десе, сен буларды кайдан билесиң? Тозок деген ушул экен да. Жаман. Жүрчү, бул жактан кетип калалычы. Мен коркуп жатам. Үшүп да кеттим. Кетели. Оба, кетейли. Бир жакта сонун да жылуу. Жемиштердин түрлөрү бар. Калганын жесең болот. Мына эми азабын тартып, тозоктун отунда күйүп жатышат. Кой, жүр, кетип калабы? Ооба, киели. Кой кетели. Мына бул мен олтурган жер бул ушул маданият үйүндөгү усулдук кабинет деп аталат экен. Бул жерде жалаң ушул маданият тармагын, шаардын маданият тармагын көтөргөн инсандар отурушат. Алардын баш сабында деп койсок болот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу Жанышбек Кочкоров агайыбыз. Мына ушул киши дегиле шаардын маданият тармагына өзүнүн өмүрүн берип келе жаткан адамдардын бири. Мына бүгүнкү күндө да иштеп жатасыз. Эң алдын агай жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Анан сиз үчүн быйылкы жыл кандай болду? Жакшы болду, жемиштүү жыл болду. Быйылкы жыл эмне менен айырмаланды? Бизде мероприятиялар көп болду. Биз конкурста гран-прини алдык. Ошого сыймыктанабыз. Анан биздин коллектив аябай жакшы коллектив да. Барлык жагынан бар. Танцевальный болсо танцевальный, театр болсо драм театр жактан, театральный болсо театральный. Анан биздин режиссерыбыз жакшы дейт, биздин директорубуз да жакшы дейт. Биз коллектив сношенный да. Ошондой жакшы иштеген адамдарга сиз кандай салымыңызды кошуп жатасыз? Эми мен салымым мынау да, мероприятияда даярданып, кайсыны эмне кылабыз десе, биз ошого даярданабыз да. Жеке чыгармачылыгымда ошо
boş vaxtlarda men boş emasmın hem. Berде harmeyster bolup işteyim. Berде misal üçün xorda kaçışkan 12 adam var. Alarda konsertke daярдайм. Анан концертте бизге качан керек болсо ошондорду берет алар. Мына Айнур айым, ушул шаарга маданият үйүнө, маданият тармагына келгениңизге да бир топ болуп калды. Биз баягы областта да иштеп келгенсиз, областында бир ушул тармагын тартып келгендердин бири элеңиз да. Анан баягы өзүңүздүн жериңиз окшойт, ушул жака тартылып кеттиңиз да. Ошо келгенден бери кандай салым коштуңуз? Анан азыркы деги жаңы жылды кандай маанайда тосуп атасыңар? Рахмат. Биздин маданият тармагында иштегенибизге чын эле баягы 30 жылдан ашып калды. Бирок айрыкча мен ушул Кара Көл шаарында иштеп атканыбызга, мен өзүмдүн маданият тармагында режиссер катары иштеп атканыма мындай кээде сыймыктанып деле айтсам болот да. Анткени бизде ар тармакта өзүнүн иштегендер бар да. Например, биздин бий тармагыбызда деп иш-чара өткөргөн учурларыбыз болот да. Биз такайлуу иш-чараларды өткөрүп турабыз. Ошол учурда кыйналбайбыз да. Бий тармагыбызды сүйрөп кеткенибиз бар. Шайыр апалар жагыбызда сүйрөп кеткен 2 тобубуз бар. Анан кийин универсал бардык актер болбосо дагы ошол иш-чарада кайсы темада турса, ошол ар бири ырчы катары дагы кичинекей нерсенин роль ойногону катары дагы ошол композицияны алып кете алышат да. Ошол жактан аракетти көбүрөөк жасайбыз. Ошол кичинекей комнатабызда отуруп алып, бизге кандай тапшырма келет, же болбосо жылдык иш планда түзүп алган иш пландарыбыз боюнча эмнелерди аткарышыбыз керек деп ушул бир кыялданып болгон тажрыйбабыз менен, эми мындай чоң мындай кылып бербесек дагы болгон тажрыйбабыз менен өзүбүзчө кеңешип, жетекчибиз менен кеңешип, анан ушул композицияны биринчи түзүп алып, анан универсал болуп, баардыгыбыз актер болуп, баарыбыз ырчы болуп, бул жактан бичилерибизди алып, бул жактан шайыр апаларды кошуп, анан шаарыбыздагы элдик таланттарды кошуп, бир жакшы масштабтуу иш-чараларды өткөрөбүз да. Мына жогоруда айтылып кетти, биздин ушул маданият үйүнө Өмөрбектин келиши биздин утук деп айтышты. Чынында эле утук, себеби дегенде баягы көп таланттар таанылыш үчүн, атакка, наамга жетиш үчүн сөзсүз түрдө борборго катышат да. Анан борбордо жүрүп ушул максатына жетет. Сен болсо борбордон бул жака келгениң бир сыр бар окшойт, кандай сыр бар? Сиз айткандай эле, биз ошо Бишкекте чоң окуу жайларда окуп бүттүк. Анан бүтүп ошо багыбызга жараша кинолорго тартылып калдык. Астыр көптүр элге таанылып калдык. Анан эми борбордон аябай таанылып алган айылга келдик деді. Ошо биз эми ушул жакка келдик. Бул жакта Бектемир агай бар, директор. Ошол агайдын сунушу менен Караколго келип биздин маданиятка да өзүңдүн кичине болсо да салымыңды кош деген бир сунуштар менен келдик. Анан келип мен деле ошо ага эжелерден да жетишпеген бир чыгармачылыктан тарбия алып атам. Жана өзүмдүн да анча-мынча билимим менен бөлүшүп атам дегендейчи. Ошо жалпы эле чыгармачы топ бул жакта жакшы, маданий иш-чаралар көп болот экен Кара Көлдө. Ошол маданий иш-чараларга мындай баары ынтымактуу бир туугандай иш алып барышат экен. Ошо бул коллективге мен аябай ыраазымын, жана рахмат, бир туугандай болуп калдык. Ошо эми дагы алдыда Кудай буйрса көптөгөн бизде ойлор бар чыгармачы жактан. Ошол ойлорду иш жүзүнө ашырабыз деген жакшы бир ниеттер бар.
Биздин бийге иримге катышкан окуучулардан көптөгөн тарбиялардан алышат бизден. Кыздардын дене түзүлүштөрүн, басканын, жүрүм турумдарын оңошот. Ошондой эле кыздарга болгон бардык сапаттарды ушул бийден бизден үйрөнө алышат да. Анан бул бийге кыздарды биздики 7 жаштан баштап келишет. 7 жаштан 17-18 жашка чейин кыздар катышат. Кыздардын бизде Кара-Көл шаарында кыздардын бийге болгон кызыгуусу аябай өркүгөн. Анткени үчүн биздеги коллективде кыздарды калтырбай келишет, кызыгуу менен катышышат, бир да сабакты калтырышпайт. Бийге келгенде мындайча айтканда кичине деревянныйраак болуп анан азыр баскандарым өзгөрүлдү, осанкам кичине түздөлдү. Анан бойлорум өсүп, ден соолугум болду. Анан Айпер эжекеге рахмат. Мен болсо башында келгенде аябай уялча кыз болчумун. Айпер эжеке келгенде бул жерде жалаң кыз болгондуктан мен өзүмдү өркүндөтүп, мындай уялчак, тартынчагымды бир аз болсо да жоготтум. Айпер эжеке абдан чоң рахмат. Бизди ушинтип уялчабызды жоготуп, мындай элге көбүрөөк ачык болгонубузга. Ушул маданият сарайында кандай ийгиликтер жаралды, кандай жумуштар жаралды ушу жыл ичинде? Эми биз бул маданият сарайы шаарда бир эле жалгыз маданият үй болгондон кийин шаардын ичиндеги ар бир иш чара биз менен өтөт. Ар бир чоң майрамдар эмес, даже ар бир мекеменин өзүнүн бир кесип майрамдары болсо да бизге кайрылат. Ошонун баарын биз өткөрөбүз. Анан эми ийгиликтер көп эле. Анткени көптөгөн жана сиз айткандай ошо гран-прини алуу менен бирге дагы көп нерсеге жетиштик. Көп нерсеге жетиштик дегенибиз биз ар бир өткөргөн майрамыбыз, ар бир өткөргөн иш чарабыздан кийин шаар жетекчилигинен аябай жакшы сөздөрдү угабыз да. Мындан өткөн ийгилик болбойт го деп ойлойм. Анан негизи сырткары жанагы башка жакта болгон областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде өткөн кароо сынактарга биз шаардан таланттарын жөнөтүп турабыз. Ошон үчүн ийгиликтер бизде дайым жаралып турат деп айтам. Ошондой сынактарда, маселен, республикалык сынактарда дагы кандай байгелерди алдыңыздар? Мына быйыл өзүңүз билесиз, Ырдымпир Ырысбай Абдыкадыровдун 80 жылдык өтпөдү. Ошондо дагы бизден таланттар барып, ошо Ырысбай аганын ырларынан ырдап, баш байге берсем баягы алдыңкы байгелерге жеткен Бекболсун деген жигитибиз Жалал Абадтан алдыңкы орунга чыгып, андан республикага барып катышып келди. Ал эми шайыр апаларыбыз болсо дайыма ушул чакырган жактан калбайт, дайыма ушул ийгиликтер менен келип атышат. Эми негизи ушул жылда аткарам деген иш пландарыңыздар негизинен аткарылдыбы? Негизинен быйыл аткарылды. Эми былтыркы 20-жыл аткарылбай калган, аны өзүңүздөр билесиздер. Мамлекет боюнча эмес, дүйнө жүзү боюнча жанагы COVID-19 деп чыгып, ошондо онлайн түрүндө гана иштеп калганбыз. Анан эми мен ошол өкүнгөнүм, сиз жакшы суроо берип атасыз, аткарылбай калган иш деп. Мен негизи эле ушу Кара-Көлгө мындай бала кезимден эле мындай үмүтүм бар да, бир элдик театр ачсам деп. Анан ушуга аракет кылып, ошого жетип, ошентип эле анан жана коронавирустун айынан токтоп калган. Азыр кайра ошону жандандырып атабыз. Министрликке барып келдик, алар менен сүйлөшүп, андан сунушун алып, почти келип жергиликтүү бийликке берсек кол коюп макулдугун берди. Азыр кеңеште турат. Эгерде кеңеш карап чечип берсе, Кудай кааласа, ошол тилек ишке ашып, Кара-Көл шаарында элдик театр деген наамды алабыз деп турам. Элдик театр алыш үчүн өзүнүн дагы бир талаптары болсо керек. Кандай талаптар, ошону сиздер кандай деңгээлде аткара аласыздар? Элдик театр алыш үчүн эң биринчи эле ошол сахнада спектакль коюлуш керек. Ал спектакльге биринчиден эл баа бериш керек да, экинчиден атайын комиссия келет министрликтен. Ошолор кабыл алса, элдик театр ала беребиз. Анан бул жерде эң чоң талап ким каржылайт? Анан ошол боюнча дагы мен шаардын жетекчилиги менен сүйлөшүп макулдашып атабыз. Жергиликтүү бюджеттен каржылаганга. Где-то бир жагы бир 10 штат менен ашып калат го деген тилегимде турат.
Мына ошол маданият сарайынын чоң залы. Мына жаркыраган зал. Отуруштары апапакай мындай кеземелер менен жабылган. Мына ушунун бардыгы ушул маданият үйүндөгү кызматкерлердин эмгеги десек болот. Негизинен ушул шаардын маданият тармагын биз бүгүн сөз кылдык. Негизинен ушул жердеги чакан жамаат, бирок чакан болгону менен эң бир маданияттын каймактары иштеп, шаардын маданиятын көтөрүп жатышат. Биз ушу жыл соңунда шаардагы маданият тармагын айтуу менен бирге мындан ары дагы шаардыктардын маданияты дагы да өнүксүн. Ушул жерден миңдеген, жүздөгөн өнөрпоздор чыксын, Кыргызстандын маданиятын көтөрсүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Аман болуңуздар.